9-январда 2024-жылы номер 1 жарлыгына кол койгон. Ал жарлык ишкердик субъекттерин текшерүүгө жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну мораторий киргизүүнү жөнүндө. Бул жарлыктын эң негизги максаты бул ишкердиктин субъекттеринин экономикалык ишин турукташтыруу, бизнес чөйрөнү андан ары өнүктүрүү, камсыз кылуу, инвестициялык климатты тартуу жана жакшыртуу, ошондой эле ишкердик субъекттеринин ишин мамлекеттик органдардын негизсиз жана ашыкча кийлигишүүнү жоюу максатында бул жарлык чыгарылган. Айта кетчү нерсе бул көп тегерекче аянтчаларда, жолугушууларда ушул бизнес өкүлчүлүктөр тарабынан ушу мамлекеттик контролдоочу органдарга карата ушу чоңдогон бир кандай десем бир эмелер келип түшкөн, арыздар келип түшкөн. Анткени негизсиз кийлигишип атышат биздин эмебизге, бизнес чөйрөнү ушу жакшыртууга бир чоң салым кошолду десек, анын баарын токтотуп атышат. Кандайдыр бир кызматтык кыянат менен пайдаланып атат деген эмелер келип түшкөн. Ошонун алкагында ушул жарлык иштелип чыгып, Садыр Нуркожоевичтин тарабынан кол коюлган да. Негизи бул ошол азыр негизи жалпысынан алып караганда канча мамлекеттик текшерүү органдары бар азыр негизинен? Азыркы учурда ошо 17 мамлекеттик текшерүүчү органдар бар. Алардын ошо тизмеги бардык тармактарда ачык жана айкын да. Бул ошол жарлык ошолорго тиешелүү да? Жарлык бир гана ошо мамлекеттик текшерүүчү органдарга эмес, ошондой эле укук коргоо органдарына жана башка контролдоочу органдарга тийиш. Урматтуу каармандар, телефондорду эсиңиздерге салып коеюн. 0502 39 21 90 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Адаттагыдай эле биз болсо ушул багыт биздин теманы алканда сурооңуздар болсо чалсаңыздар болот. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынды. Биз ушул теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Бизде Зергерлер жана ишкерлер союзунун президенти ишкер Сталбек Акматов мырза дагы келип кошулду. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Мынакей жагымдуу жаңылык тарап жатат ишкерлер үчүн. Анан сиздин пикириңизди билсек, эгер бул ушул зарылчылык эң башкысы чакан жана кичи орто бизнести колдоо максаты, сырттан инвестиция тартуу деле максаты ушу баягы чакырык катары дагы болуп жатат. Анан сиздин пикириңиз кандай? Бул ушул зарыл беле пикириңиз? Саламатсыздарбы? Рахмат. Бул ошо жанагы жарлык указ боюнча мораторий 2024-жылдын 31-декабрына чейин текшерүүнү токтотуп атат. Бул эми баягы мындайча айтканда добропорядочный ак ниет, жакшы ишкерлер үчүн, толук 100% мыйзамдуу иштеген ишкерлер үчүн бул өтө мындай жакшы жардам да, жакшы жардам. Бул туура саясат болуп атат. Ушул күндө ошо бул ишти деле баягы эме кылыш үчүн биздин президентибизди жана кабинет министрди убедить этиш үчүн мына экономика министрлигинин иштеп аткан биздин мекендештерибиз, кесиптештерибиз өтө жакшы аракет кылып убедить этти да, аларды убедить этип ушул мораторий берели деп. Жана бул жерде дагы бир өзгөчөлүк бар экен. Ошол эле учурда жанагы баягы укук коргоо органдары, мисалы 16 мамлекеттик текшерүү органы бар да, андан тышкары укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы баягы керек болсо ошол эле салык, мисалы салык органдарынын баягы эксперттери, инспекторлору эгерде керек болсо плановый деген проверка келе берчи да, рейдовый деп элечи, жакында эле келип кетишти бизге, көрдү баары жайында кайра кетти дегендейчи. Анан ошолорго дагы мындай тыюу салып атат да бул жерде. Бул дагы өзүнчө бир мындайча айтканда жагымдуу жагдай ишкерлик үчүн. Албетте ишкерлик өсүш керек, өнүш керек. Ишкерлик бизнес мындайча айтканда биздин финансовый булак. Кыргызстан мамлекети үчүн мамлекетти багыш керек, бизнес жумуш орун түзүш керек. Ошого жараша ушундай жакшы иштерди жасап туруш керек да. Бул жарлык болду. Эми буга жараша азыр жана укуктук актылар, нормативный право актылар жасалат, эмелер жасалат. Ошондо дагы жакшылап дагы ошол көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн азыр бир механизмдер бар. Бирөө арыз жазып койсо, бир ишкерге барып текшере бермейчи. Аны да токтотуруш керек да. Ушу указдын негизинде токтотуруш. Себеп дегенде по факту дегенде аныктап, тактап эч кимдин арызы жок эле туура эмес иш кылып аткан ишкерди толук жоопко тартканга мүмкүнчүлүктөр жетиштүү эле бүгүнкү күндө. Мына ушул нерселерди да караш керек. Болбосо в целом акыйкатта чындыкта бул
ушундай адилеттүү чечим жана бул дагы бир жагымдуу шарттар түзөт, өзүнүн пайдасын, жемишин бере турган нерсе да. Айбек мырза, сизге удалай эле суроо. Мисалы, ишкерлер ошондо такыр эле текшерилбей калат деп айта албайбыз да? Айта албайбыз, ооба, туура айтасыз. Биринчиден ушу азыр мен кесиптешиме тактап айткым келип кетет. Ошо жакында чыккан жарлыктын негизинде ишкердик субъекттин тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузган конкреттүү фактылар аныкталган учурда документтерди, материалдарды жана башка ырастоочу маалыматтарды тиркөө менен мамлекеттик органдардын кызматынын адамдардын суроо талаптары боюнча бул ишкердик субъекттерине текшерүүгө укугу бар да. Бардык мамлекеттик органдар сиздерди келип ошол мыйзам бузулган фактылар аныкталган болсо, ошол бойдо туура материалдар болгон учурда болсо, сиздерди келип текшергенге толук укуктары бар да. Калган башка текшерүүлөргө тыюу салынган. Бакытбек мырза, мынакей негизи бул ишкерлерге кандай мүмкүнчүлүк деп айтсак болот? Анткени алар өзүнөрү мисалы жоопкерчилик дагы аларга күчөп жатат да. Анткени текшербейбиз дегенден кийин коомчулуктун астында дагы жоопкерчилик бар да. Кандайдыр бир туура эмес продукция чыгып же бир нерсе болуп калса, анда коомчулук дагы ишкерден мындай талап кылат да. Мурда мамлекеттен талап кылсачы, анан ишкерлер эмнени пайдаланып, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек. Мүмкүн ошол убакыт аралыгында өзүнүн узун мөөнөттөгү ишкерлигин улантыш үчүн бир иштерди жасап калыш керекпи? Ишкердин жоопкерчилигин сурагым келип жатат да. Чоң рахмат. Бирок ушул суроого жооп көтөрүүдөн алдын буга чейинки бир кошумча толуктоом бар, ошону айтып кетейин. Бул жаңкы салык кызматы дагы эскерилип кетпедиби? Туура, салык кызматы дагы ушул мораторийдин алкагында текшергенге чектөөлөр коюлду, бирок пландуу гана текшерүүгө да. Андан сырткары жаңкындай рейдтик текшерүүлөр бар да. Мынау кече жакында өкмөт кабинеттер министрлиги тарабынан дагы атайын бир распоряжение кабыл алынды. Бул жанакы кичи рыноктарга, чоң ири рыноктарга, базарларга, ошол жердеги иш алып барган соода менен алектенген ишкерлерге бул жанкы ЭТТН, СФ, ККМ, жанкындай контрольный закуп, рейдовый контроль деп 6 айга аларга дагы чектөө койгон. Демек, ушул сымал аракеттерди салык кызматкерлери башка ишкерлерге карата бүгүнкү күндө бул мораторий күчүндө болгон учурда деле кылганга болот. Болгону пландуу гана текшерүүлөргө мүмкүнчүлүк болбойт. Эгерде кошумча маалымат болсо, Минэкономдун өкүлчүлүгү дагы айтып кетсе болот. Ишкерлерге аябай маанилүү туура маалымат жеткизүү да. Анткени буга чейин кабыл алынган мораторийлерди дагы көбү башкача күткөн, жыйынтыгында текшерүү келгенде мораторий кабыл алынбады беле. Эмне үчүн мени текшерип келип атат деп, мындай маалымат толук жетпегендигине байланыштуу мындай көп наразычылыктар болгон да. Ошондуктан 2024-жылдан тарта дагы салык кызматкерлери чындыгында ишкерлердин эле эң мындай жарасы деп айтсак болот. Ошол акыркы күндөрү, акыркы жылдары мына салык аябай чоң бир реформа болуп атпайбы? Ошодон улам утур өзгөртүү толуктоо болгон сайын, жаңылоо болгон сайын ишкерлер дагы ошол нерсеге адаптация кылганга аракет кылат. Жаңы шарттар кирген сайын аларды аткаруу алар үчүн дагы оор болот. Салык кызматкерлери келип текшергенде сөзсүз түрдө кандайдыр бир бузууларды тапканга мүмкүнчүлүгү болот да. Демек, ишкерлер туура түшүнүш керек, пландуу текшерүү болбойт, бирок жанкындай рейдтик текшерүүлөргө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Айбек мырза тактап койдук окшойт, ушул жерин кандай текшерүү, кандай болот? Азыркы ошол талкуулап аткан жарлыктын экинчи беренесин карасак, ошо Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине укук коргоо, салык жана башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан прокуратура органдарында катталгандан кийин гана жүргүзүлүүчү ишкердик субъекттерин текшерүү эрежелерин регламенттөөчү Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 3 айлык мөөнөттө иштеп чыксын деп министрлер кабинетине тапшырма коюп атат да. Буну айтып кеттим нерсе, бул азыркы күнгө чейин салык органдары тарабынан, жанагы укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөр президенттин жарлыгынын негизинде бир положениясы бекитилген да. Ошо положение алкагында булар азыр текшерүүгө мамлекеттик ошо башкы прокуратуранын эмесин өзүнүн уруксатын алып туруп текшерип жүрчү да. Азыркы учурда ушул 3 айлык мөөнөттө бул мыйзам долбоор иштелип чыгат. Ошондой эле туура айтып атасыз сиз, ошо
салыктык органдарда тиешеси бар бул жарлыктынчы. Ошондой эле ошо азыр салык органдары бул жарлык менен толук кандуу мораторий киргизилген да. Урматтуу каармандар, телефондорду эсиңиздерге дагы бир жолу салып коеюн. 0502 39 21 90 39 21 90 номерлар иштеп жатат. Сталбек мырза, мынакей жаңы эле суроомду кайра бергим келип жатат. Мынакей эки тараптуу мындай бири-бирине өнөктөш катары мамиле болсун деген аракеттер болуп атпайбы? Мына мамлекет тарабынан дагы ушундай шарт түзүп, бу да шарт болуп атат да, мүмкүнчүлүк. Анан эми сиздин пикириңиз кандай? Ишкерлер эмнени эске алыш керек? Анткени булар ишкердин да аброю жөнүндө сөз болуп жатат. Ишмердүүлүгүн узакка жүргүзөм десе эмнени эске алып, кандай мындай жооп бериш керек? Яны жоопкерчилиги кандай болуш керек? Эми ишкерлер мындайча айтканда баягы бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланыш керек. Ишкерлердин баардыгы тең акыйкатта баягы мыйзамдарды караш керек. Толук 100% мыйзам менен иштеш керек. Ишкерлердин баары салык төлөө деген бул мындайча айтканда святой болуп болуш керек да. Балким кандайдыр бир коррупцияга баягы аралашкан чоң бир мамлекеттик органдар болсо, алар эгерде алып мындай рахат алса, ишкерлер налог төлөп, мындай чыныгы ишкер налог төлөп өзүнчө рахат алат да. Мындай сүйүнүп, мекениме жардам берип атам, 5 киши бар эле 10 киши болду деп, мисалы мен 20-25 жылдан бери өзүм ишкерлик менен алектенем, бирок биз ушундай да, мен ишкерлер, чыныгы ишкерлерди ошондой көрөм да, баягы өзүнүн кызыкчылыгы эч качан алдыга койбойт да ишкер. Ишкер деген общий, баягы жааматты команданы алып жүрөт. Иш деген бул команда менен болот да. 3 кишиден өйдө карай бул уже команда. Ошондуктан эң жакшы, эң таза жол бул ар бир ишкер өзүнүн мыйзамдуу жолго салыш керек. Налог төлөсө, ошо налог төлөгөн налогу ошо ар бир ошон үчүн ал мындайча айтканда баягы калканда аны коргойт ошол ишкердичи. Ошол ишкерге шарт түзөт. Ошону ар бир ишкер билиш керек да, толук мыйзамдуу иш алып барыш керек. Анан кандайдыр бир оорчулуктар боло алса, салык төлөөдө биздин мамлекетте мындай көп деле проблема болгон эмес. Мына бизнес ассоциациялар бар. Өтө жандуу жакшы деген бир 30 Кыргызстанда бизнес ассоциациялар бар. Биз чогулуп кандайдыр бир деңгээлде баягы чечим чыгаруучу адамдар бар. Мисалы президент, кабинет министерство экономики чогулуп айтабыз, бул оор болуп атат, бул иш жок болуп кетет, бул ишти сактап өстүрүшүн мыйзамдарды өзгөртөлү деп, ошентип аздыр көптүр бир кандайдыр бир бизнес ассоциациялардын саясатты өзгөртүп бир жакшы экономикага кошуп аткан салымдары бар да. Анан ошо бизнес ассоциацияларга мүчө болуш керек, сүйлөшүш керек. Ар бир ишкер юрист эмес, экономист эмес, эксперт эмес. Ошо ассоциацияга кирсе, ошо ассоциацияда юристтер бар, экономисттер бар. Аларга чогулуп айлык төлөп, анан ошолорду иштетип, кандайдыр мыйзамдын проекттерин жазып, парламентке, кабинет министрге сунушташыбыз керек да. Мурдакы жолдон кайтышыбыз керек. Тууган, туушкан, дос акча төлөй коюп проблеманы чечкенчи ал болбойт. Мисалы үчүн азыр мурда илгери жолдо машина токтосо гаиге төлөчү элек, азыр болсо кадимкидей эле камерага түштүк, штраф келди, бюджетке төлөп атабыз го. Ошондой заманга өтүшүбүз керек да. Бүгүнкү күн, эртеңки күн ушундай болуш керек да. Муну ишкерлер жакшы билиш керек. Мурдакыда баягы коррумпированный жолдор эч качан ишкерликке пайдасын тийгизбейт. Только мыйзамдуу жол менен гана кетишибиз керек. Диалог болуш керек, бийлик менен, аткаруу бийлиги менен дайыма сүйлөшүп тешишибиз керек. И общий кызыкчылыкты, бул баягы мамлекеттин кызыкчылыгы, бизнестин алдыга коюп, дайыма мындайча айтканда аны жакшы жолго салыш керек да. Ошондуктан мен ишкерлерге сунушум ушундай да, толук мыйзамдуу шартка түшүш керек да. Мыйзам бизди коргойт. Мыйзам бизди өнүктүрөт, өстүрөт. Ушул жолго түшүш керек. Туура эмес мыйзамдарды дайыма биз ошо бийлик, аткаруу бийлиги менен чогулуп, дайыма аны оңдоп түзөө иштерин кылышыбыз керек да. Ар бир мыйзам эми дүйнөдө идеалдуу мыйзам болбойт да. Бир 2 жылда бир жолу мыйзамдарды карап турушубуз керек. Конкуренция дагы бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда алып сатуу да, алып сатуу боюнча шарттар жакшы, бирок өндүрүшкө, допустим, шарт жок болса, мындай тең салмактуулук кылышыбыз керек дегендейчи. Ошо азыр кечирим сурайын, угарман күтүп аткан экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Угатабыз. Асланды кечиңиздер менен Бишкектен эсен. Саламатсызбы? Жаңырыган жылыбыз жалаң эле биздин бизнесмендерге кубаныч алып келбестен жалпы журтубуздун жүзүнө жылмайлар алып келсин деген тилекти айтайын. Эми жанагы Лукас тууралуу сүйлөгөндө, урматтуу бизнесмендер, силер кубанаардан мурда эми 30 жыл жашыл ойнодуңар да. Бул мораторий бүгүн эле болгон жок, буга чейин жок.
7-8 жылдан бери 2 жылга, 1 жылга, жарым жылга деле мораторий келип атпайбы? Эми силер деле Кыргызстанды магышуган эле граждансыңар. Силердин деле ата-энеңер бар, пенсионерлер бар, башкалар бар, мугалим болгон туугандарыңар бар, то есть бюджеттен акча алып аткандар. А бирок силер мораторий дегенде, бизге эркиндик берген экен деп түшүнбөгөн эле, кааласак өтө келет экенбиз деп. Силер мына бүгүнкү жүргүзүп аткан салык реформасында ошо тезирээк көнүп, биз канчалык налогту жоксо салыкты туура тез өз убагында төлөгөнгө ыңгайлашсак жакшы болот. Биз могу жерде жүргүзө албай жаткан экенбиз. Ушуну сурайын, ушуну тактайын, ушул иштерди жана белгиленген мөөнөттү мораторийдин убагында ошолордун баары жогун даяр болуп туруп, мен элден артта калбастан, эл дегенде ошо бизнесмендердин салык төлөгөндөрдү милдеттүү түрдө аткарганга даяр болуп, мен активдүү, аң сезимдүү атуулдардын катарына кошулайын деген сезим силерде пайда болсун үчүн жасалып аткандыр бул жанакы мораторий. Ушуну ойлонсоңор, андан кийин менде элиме пайдам келди окшойт деп туруп, анан кийин кубансаңар, силерге кошулуп, мен да Кудайдан тилегей садаган кетейин Кудай, Кыргызстанды бизнесмендерди жакшылык бер деп, баары жогу силер үчүн тилек кылат элек да. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө мага кап болбогула. Силер курсаңар тойгозуп, анан сыйлап, анан налог деген бар эмес, төлөсөмбү, төлөбөсөмбү деп жарым саат ойлонуп туран, эртең ойлонойнчу деп анан кийин налог төлөп атпасыңарбы? Бизнести муунтпаш керек, туура. Бизнеске тоскоолдук кылбаш керек, туура. Ошонун бирок мамлекет аракетин кылып атат да, тоскоолдук кылбайын, бизнести муунтпайын деп. А силер жактан ошону түшүнүү менен кабыл алуу болбой жатпайбы? Менен жанакы болгон жанакы терс көрүнүштөрдү айтпай эле коеюн, ал силер көрүп атасыңар да. Ошол жагын көрүп ойлогулачы айланайындар. Рахмат көңүл. Сизге да чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга сунуш пикирин айтып. Мүмкүн Сталбек мырза сиз жооп берип коесуз. Жакшы, сунушуңуз жакшы экен. Биз да ошо бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ишкерлердин уже эмеси, характери, природасы бүгүнкү күндө толук өзгөрүп атат, налоговый реформа жүрүп атат. Мисалы үчүн ошо жергечилик тармагын мисал кылып айтайын по факту эми. Потому что өзүм иштеп жүрөм, көз карандысы эксперт катары, законотворчество боюнча да эксперт катары бир топ закондор жазып берип, парламентке, кабинетибизге өткөздүк, кодекске изменение кылдык, налоговый. Мисалы үчүн текшерүү деген бул өтө эле коркунучтуу нерсе эмес да, бул кайра наоборот жакшы да. Мисалы ишкер ошол эле учурда кандай мыйзамды иштешти билбей атат да. А текшерүүчү адам келип, мындай мыйзамды иште деп көрсөтүп кетиш керек да. Мына конкретно идеально ушул болуш керек да. Же пожарный служба деле текшерүү органы да. Ал келип, могу проводдоруң баарын оңдо, пожар чыгып кетсе күйүп кетесиң деп, мен электрик эмесмин да. Анан эскертүү берип кетиш керек да. Кийин келгенде баарын оңдоп коюш керек дегендей да. Мисалы үчүн бул жакшы эле нерсе. Анан салык төлөш боюнча байке, мисалы үчүн жергечиликте өтө налоговый нагрузка болгон, бирок биз ушу бийлик бизди укту, 5-6 жыл аябай катуу аракет кылдык. Анан НДС деген налогтон 80% бошонту да, производствону. Быйыл Нассаском уже статистиканы берип атат, 33 эсе көбөйдү депчи, объем производства. Ошондой эле жеке менин Кыргыз жерге деген ишканамда мына жылдын аягында бухгалтерден сурасак, биз салык төлөө боюнча 6 эсе көп төлөдүк дейт да, мурдакы жылдарга салыштырмалуу. Бул эмне деген? Бул бир аз кичине жеңилдик бергиле, көбүрөөк пайдалалык деп биз сунуштаганбыз да. Анан биздин аткаруу бийлик угуп, ушул жерден бизге мында уступка берди эле, салыктар көбөйө баштады, жумуш орундар көбөйө баштады. Анан жана налог төлөбөй аткан кээ бир ишкерлер, аларды биз недобросовестный ишкерлер деп атайбыз да, негизи чындыгындачы, мамлекетти ойлогон өзүнчө добросовестный ишкерлер келип, мында эфирге келип, мамлекеттик бийлик менен иштеп, бүт өзгөртүүлөр жасап өсүп баратат, проблема жок да. Бул адамдын өзүнөн да болот экен да, акыйкатта. Анан ишкерлердин көп эле баягы мораторий болду деп сүйүнүп аткан деле жери жок. Акыйкатта наоборот, кайра бул да бизге мүмкүнчүлүк болду. Көп бизди алаксытпайт. Мындай нормальный целенаправленный иштер менен иштейли деп, ошо менен баягы
Татынакаев негизи бизнес кылыш бул дүйнөдө ишкерлик кылыш чындыгында бул оор жумуштар да. Бул созидательный да күн сайын. Бир айлык алып бир жерде отура турган иш эмес, күн сайын ойлонуш керек да. Кегеси ушундай производство менен заниматься, ушундай сулуу сонун буюмдар чыгарасың, бирок эч ким эчтеке албай калат да. Туура эмес, просто талап жок болуп калат да. Же рынок перенасытылса депчи. Поэтому ишкерлик бул өтө көп акылды сурай турган иш да. Анан бул деле мындайча айтканда моратория бизге жеңилдик болду деп сүйүнө турган деле мындай көрүнүш жок да. Наоборот, кайра биз документтерибизди дайындап, цифровизация болуп атат, бүт баарын тактап, жакшылап иштеп, мындай эмки жылы кайра плановый проверка башталгыча биз бүт кадимкидей өзүбүздү дайындап алалы деген гана нерсе да. Негизи 10 күн мурун эрте берет уведомление текшерүү боюнча плановый проверка 10 күнүн ичинде деле дайынданса болот, бирок баягы дайыма даяр жүрүш жакшы да. Ошон үчүн баягы көп алаксыбай, кегесе заводдорго киргенде бүт ишти токтотуш керек да. Проверка келгенден кийин анан баары иштебей отурат, ошол жерде 40-50 киши. Пока проверка бүткүчө да, проверка кегесте 10 күн болуп кетет, кегесте 20 күн болуп кетет, кегесте 3 күн 4 күн болуп кетет. Баягы мындайча айтканда бир чети сүйүнсөк болот, бир чети кубансак болот. Ошол эле учурда бул как нормалдуу нерсе катары эле кабыл алсак болот да. Жакшы экен. Бакытбек мырза, мынакей негизи сиз ишкерлер менен иштешип көп жүрөсүз. Анан кээ бирлери Сталбек мырза айткандай, мисалы Сталбек мырза бир жакшынакай зергер буюм чыгарса, ал анын баасынан төмөн эле бир ишкер өзү жасап акырын сатып жиберет да. Анан ишкерлердин өзүн-өзү тазалоо маселесине көз карашыңыз кандай? Мисалы өзлөрүнө тазалана алабы? Анткени салык төлөп, мисалы Сталбек мырза иштеп атканда ал жасалма болобу же ошого окшош болобу продукция чыгып кетет деген маселечи. Сиздин көз карашыңыз кандай ушул маселеге? Негизинен мына ушул ЖИА ассоциациясынын алкагында аймактарда ишкерлерди колдоо борбору бар. Ар бир колдоо борборунда бирден юрист консультанттар бар да. Анан бул жака келерден алдын ошол отчетту бир катар карап, ишкерлерге эмне керек, эмне себептен кайрылат дегенде көпчүлүгү ушу маалыматтык колдоого муктаж да. Бул дегеним ар бир ишкер, бардык эле ишкер мындай байке белгилеп кеткендей недобросовестный предпринимательдер жок эмес бар. Бирок ушундай ишкерлер дагы бар, аракет кылат, өзгөрткүсү келет, мыйзамдуу иштегиси келет, бирок кандай иштешти билбейт. Бул деген ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга эмен мындай жалган жала кылгым келбейт, бирок ушундай бир учурлар болот. Кайрылганда дагы айтылышат. Мамлекеттик органдарга барганда кабыл алганга же убактысы болбойт, же калуусу болбойт. Ошол учурда кайрылган ишкерлерге туура багыт көрсөтүп, туура маалымат берип, текшерүүнүн негизги максаты эмне дегенде ошол мыйзамдарда деле так жазылган. Бул ошол ишкерлерди мыйзамдуу иштегенге көмөк көрсөтүү, аны ошол жактан колдоо. То есть бул жерде мындай карательность каралган эмес да. Эң негизги максаты бул ошол ишкерлерди мыйзамдуу иштегенге жол көрсөтүү, алардын катачылыктарын ачыктап берүү. Мына ушул аракеттер 2024-жылы эми мүмкүнчүлүк болду. Ишкерлердин арасында жок эмес, ушундай изденген ишкерлер дагы аябай көп. Эгерде ушуга кошумча дагы ушу мамлекеттик органдар ачык айкын кабыл алат, келип өзүңөрдүн ишмердүүлүгүңөргө байланыштуу эми бул сунуш катары байланыштуу кандайдыр бир маселе боло турган болсо, бул текшерүү эмес, келип бизден акысыз консультация, кеңеш алып кеткенге мүмкүнчүлүгүңөр болот десе, бул дагы мындай бир чоң шарт түзүп берген болот эле да. Анткени дагы бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Ишкер мамлекеттик органга барганда көпчүлүк учурда коркот. Мен барсам азыр ишти баштап алгам, бул нерсе менде болуш керек эле да. Бул нерсени барып өзүм сурап бара турган болсом, менен күмөн санап анан мени текшерип, мен ортодо мындай бир жабыркап калбайын деген мындай чочулаган ишкерлер аябай көп. Ошондуктан ушундай нерсе жок. Силер ачык айкын келгиле, силерди эч ким жазалабайт, мораторий бар. Биз эми мындай силерге кеңешчи болуп ушундай бир функцияны 2024-жылы алдык дей турган болсо, мен ойлойт элем аябай сонун мүмкүнчүлүк болот эле. Келип ошол мындай дежурный кызматкерлер менен кирип сүйлөшүп, консультация алып кеткенге. Айтарым, ушунун дагы маалыматтык колдоонун алкагында дагы 2025-жылга көп ишкерлер өзүнүн жумушун түздөп, мыйзамдуу иш алып барганга бир мүмкүнчүлүк түзгөнгө
шарттары болуп калмак. Биз Айбек мырзага сөз берет экенбиз. Анда Айбек мырза ишкерлер менен мамлекеттик органдардын өнөктөш катары иш алып баруу аракети кандай болуп атат? Анткени мисалы уктуңуз өзүңүз дагы. Рахмат. Ошол өткөнкү жылдын мораторий жарыяланган учурда ушул министрлер кабинетинин токтому чыккан. Ошол токтому менен бир өзүнө ылайык буйрук бекитилген. Ошо Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги жана бизнес коомчулуктар менен биргеликте аймактарда бүткүл Кыргызстандын ошо булуң бурчтарында өзүнүн ошо иш чараларын көрсүн, ишкерлерди колдосун, ошондой эле ошо жакшы бир өнөктүктөрдү жүргүзсүн деген бир буйруктарды койгон. Ошонун алкагында биз ар дайым жыл сайын биздин ошо Министерство экономиканын аймактык ошо башкармалыгы бар. Ар бир ошо аймактагы биздин кызматкерлер колунан келишинче ар дайым бизнести колдогонго элдерди чакырат. Бизнеске ар дайым ушу жакшы көмөктөрдү көрсөтөт. Ошондой эле ошо жакшы өнөктүктөрдү ар дайым ошо ай сайын жүргүзүп турат да. Негизи Сталбек мырза да жакшы белгилеп кетпеди, эгер маселе болсо ассоциациялар бар дегендей. Анан Сталбек мырза бул жерден белгилеп атат да, мисалы ар бир ишкер жарлыкта мындай мааниси да бар экен да, президент мындай чакан кичи ишкерлерге көңүл буруп аткандай да. Анткени ар бир эле ишкердин мисалы юристи жок же бухгалтери жок, бир ишти мисалы мүмкүн өзү баарын аткарат бир ишти мындай. Ошол жерде сөзсүз мүчүлүштөр болуп турат да, эми ал баарын аткарып аткандан кийин же юрист болбогондон кийин анан ушул жерде ошо президент ошол ишкерлерди кандайдыр мындай колдоого салып аткандай өң берип атат да ушул жарлыктачы. Анан эми ушул ишке сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол чакан ошо өзүнүн ишин баштап келаткан ишкерлер азыр эмнени мындай тез арада пайдаланыш керек? Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышы керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, пока вот плановый проверка жокто, бүт ишкерлердин баары тең мыйзамдуу жолго түшүш керек. Ал жана бизнес ассоциацияларга кайрылсын сөзсүз түрдө, ошол жака мүчө болуп кирсин, активдүү образ жүргүзүш керек да. Ооба, юрист жок болсо бизнес ассоциацияда юристтер бар сөзсүз түрдө, экономисттер бар. Барып кайрылып бүт документтердин баарын кандай кылыш керек, бүт баарын мыйзамдуу жолго салып алып, андан кийин татынакай иштей бериш керек. Баягы өзү мындайча айтканда маркетолог менеджерлерин алып, жакшылап маркетолог деген кандай, что баягы спрос создавать этиш керек да, продукциясыначы, баягы чыгарган буюмуна же товарына дегендей. Менеджер болсо жакшылап баягы эмне чыгарыш керек, кандай сапаттуу болуш керек, татынакай эч ким тынчын албай иштей берсин. Эч маселе деле жок. Ошол эле налоговый органдар, кайсы органдар болсун да эч кимден коркуштун кереги жок да. Только мыйзамдуу иштеш керек, болду, всё. Эч кандай проблема жок да. Бул ишкерлерге азыркы күндө мындайча айтканда мындай сигнал болуп атат да. Дагы силерге шанс берип атабыз. Көмүскөдөн чыккыла, салыңар төлөгүлө, ККМди койгула, ЭТТН, ЭСФФ электрондук счет фактура. Мисалы үчүн жалгыз мен иштеп атам. ЭТТН, ЭСФФ, ККМ проблема жок. Мага наоборот жакшы болуп калды да. Бул элдер кээ бир ишкерлер аны бомба сыяктуу түшүнүп атат да. Же түшүнгүсү келбей атабы, кээ сойлонуп карайм да, түшүнгүсү келбей атат. Аптека барса тиги ККМ иштеп атат. Народныйга кирсе же тиги Азияга, Фрунзеге кирсе ККМ, эми ал деле ККМ иштетип берип койсо болот да, чек. Эмне маселе? Заправкага кирсек деле баардык жерде чектер бар да, ККМ иштеп. Мен деле алып келип коюп койдум, как раз М-банк бекериле берип атат, только счет ачкыла деди, счет ачтык. Бердик, койдук. Жакшы. ЭТТН, СФФти колдонуп атабыз, сонун эле нерсеге маселеси жок. Наоборот, кайра бизге жеңилирээк болуп атат да. Биз мындай өткөндө рейдовый проверкада эле иш таштак, налоговыйдын өкүлдөрү келип калды. Бир 2 жума мурдараак өтүп барат эле кайрылып калган. Анан көрүп ЭТТН, СФФ, ККМ баарын көрүп кирип, жакшы иштей бериңиздер, рахмат. Жакшы, мен просто ошо рейдовый проверка деп келгем дейт. Анан мейли деп бир көп болсо бир саат отурду, эч кандай кемчилик, мүчөлүшүк таппады, кетти. Мындайча айтканда мындай закондорду аткарып коюш мындай өтө деле оор эмес да. Эгер оор болуп атса, анда биз уже кайрылуулар жасашыбыз керек. Бул оор. Ушул закондун айынан ишибиз жок болуп кетет. Жумуш орун жоготобуз. Депчи. Анан ошол эле учурда эми азыркы күндө бизде добросовестный ишкерлерге ушунчалык чоң проблема кылган нерсе бар.
аны как вот аткаруу бийликтин өкүлдөрү катары, экономика министринин өкүлү катары сиз эске алып коюңуз. Барганда кичине чогулушта сүйлөшүп эмесеңиз жакшы болот. Мисалы үчүн контрабанда деген бар Кыргызстанда, көмүскө экономика деген бар. Эми азыр жанагы надзорный органдар, бүт бийлик өкүлдөрү ушуларды минимизировать эткенге аракет жасашыңар керек да. Могу мораторий учурунда башка кыла турган деле жумуш жок болсо, ушу менен аракет кылсаңар, 2025 Добросовестный ишкерлердин саны көбөйүп, конкурентно способный болсок болот. Мисалы, аткерчилик менен кирген товар бул арзан да. Мисалы, 20-30 килограмм бир күмүштөн изделие жасай турган болсом, менде 20 киши иштейт. Аткерчилик менен 20 килограмм контрабанда алып келсе, аны 2 киши алып келип туруп 2 киши сатып коет да. Биякта 20 киши салык төлөп атсак, 20 киши айлык алып атсак, биздин кыла турган жумушту аткерчилик менен 2 киши эле кылып коет да. Биякта мында адилетсиздик жок болуп калат да. Ошол себептен мына азыр биздин аткаруу бийлиги, надзорный органдар ушуларды ойлонуп, жакшылап, аларды хотя бы минимизировать этиштин аракетин кылыш керек да. Добропорядочный, добросовестный теге ишкерлерди текшерүү плановый проект токтоду. Ошолор менен алек болуш керек да, аларды азайтышыбыз керек. Болбосо алар деле мындайча айтканда бизге проблема кылат да. Мисалы, ун чыгаргандар айтат, ун жасап алсак аткерчилик менен ун кирип кетти, рынок арзан болуп калды дейт да. Биздин чыгарган унубуз баасы төмөн баада сатылып, пайда аз болуп атат, салыкты аз төлөп калып атабыз деген ушундай көрүнүштөр. Эми ушу күрөш менен мисалы мамлекеттик аткаруу бийлиги, надзорный орган ушу менен алек болсо, а ишкерлер болсо баягы мыйзамдуу жолго түшкө аракет кылышыбыз керек да. Бул мораториянын себеби. Ошого баратабыз, буюрса ошого келип атабыз. Эми дагы бекемдешибиз керек да, бекемдеп алышыбыз керек да. Андан кийин текшерүү, кандай текшерүү келсе деле проблема жок. Баары жайында болсо келет, көрөт, кемчиликтер болсо айтат, аны оңдоп койсо болот. Баягы мурда саясат өзгөрүп атпайбы өлкөбүздө, чындыгында элечи мурда баягы надзорный органга карательный сыяктуу кабыл алчубуз да. Келет, текшерет, акчалат, наказывать этет депчи. Анан эми азыр андай эмес да, өнөктөш болушубуз керек. Ишке ал проверка кылган жанагы плановый проверка кылган органдар келип, анын максаты просто туура иштешти көрсөтүп кетиш керек да. Туура эмес иштеп атса наказывать этпей, эскертүү бериш керек. Эскертүү үчүн азыр мисалы үчүн жанагы кодекс проступках дегенде көбүнчө административный штрафтар да. Эми ал административный штраф 40-50 миң сом болсо керек, көп болсо ошону тегерегенде. Бирок бир жолу төлөгөндөн кийин экинчи төлөбөш үчүн любой ишкер аракет кылат да. Бул мындай зыян алып келип атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм өтө эле көп проблема эмес, просто баарыбыз тең мындай келечекти карап иштешибиз керек да. Ишкерлер бул өтө мындайча айтканда Кыргызстандагы ишкерлер, Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү, бактуу, важный адам да. Ал өзүнүн статусун түшүнүш керек да. Мен аябай керектүү адам, себеп дегенде мен иш ачтым, предпринимать этип атам, жумуш ордун түзүп атам. Эми татынакай иштейли депчи. Сиз туура айтып атасыз. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл өлкөлөрдө эле ушу чакан орто бизнестин мааниси өзгөчө да, экономика үчүн. Айбек мырза, мынакей негизи ушу ишкерлерге деле мындай пандемиядан кийинки абал, андан чыгуунун абалы аларга деле оор болду. Андан кийин дүйнөлүк тартип өзгөрүп, соода чынжырчалары да үзүлдү. Мисалы, жана согуштар болду. Анан жалпы алып караганда азыр ушул текшерүүнү токтотуу ушул сөзсүз ушу 2024-жылга туш келиши азыркы абалды эске алганда мындай сиздин пикириңизде кандай мындай жакшы натыйжа бериши мүмкүнбү же кандай болушу мүмкүн? Натыйжасы кандай болот? Рахмат. Ошо азыр эсиңизде болгондой, ушу өткөн жылда да мораторий кирген болчу, пандемияны алкаганда деп. Андан кийинки ушу азыркы жылда кирген мораторийбиз ушу мамлекетибизге абдан бир чоң салым кошот деп ойлойбуз. Анткени ушу ишкерлер өзүнүн ишин так аткарып, ошондой эле мамлекетибизге салымдарын кошуп атат. Экономикабызга билим берген менен абдан чоң салымдарды ошо жеке ишкерлер кошот. Бул тармакты ушу колдоп жаткан ушу биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үксөнбековичке жана ошондой эле ушу биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул тармакты аябай колдоп жана көңүл буруп жатканына ушу сиздерге чоң бир жардам болуш керек. Анткени ушу сиздерге жакшы бир мүмкүнчүлүктү берип атат, жакшы бизнес чөйрөнү ушу жакшыртууга жагымдуу бир климат түзүп атат.
сырттан эле ошондой эле инвестициялар келгенге азыркы ушу биздин экономикабызга абдан көптөгөн инвестициялар келип атат. Ошонун баары ишке ашса, мен ойлойм ушу биздин өлкөбүз бир өнүккөн бир мамлекеттердин катарына кирет. Жана ошондой эле ошо биздин мамлекеттик контролдоочу органдар тарабынан жана ушу ишкердик жүргүзүп жаткан ошо ишкерлер тарабынан бир мыйзамдуулукту так сактап жана өзүбүздүн ишибизди так аткарсак, Кудайым буйрса ошо жакшы бир натыйжаларга жетебиз деп ойлойм. Бактыбек мырза, мынакей негизи сиз кандай ойлойсуз? Азыр баардык өлкөлөр эле, Кыргызстан эле эмес, башка коңшу өлкөлөр деле сырттан инвестиция тартууга абдан кызыктар болуп, өзү болушунча шарттарын түзүшөт. Мисалы келсек мындай бар, тиңдей бар деп, анан бизде деле ушул чечимди кандайдыр бир деңгээлде сырттан инвестиция тартууга болгон мындай аракет деп багласак болобу? Ошондой чакырык, аларга коюлган чакырык деп да айтсак болобу? Албетте, анткени мораторий деген бул термин мындай универсальный деп айтып кете берейин. Башка инвесторлор деле буну түз эле кабыл алса керек. Бул деген мен барсам мага мамлекеттик тараптан, эгерде мен аткарып аткан жумушумдан эле мыйзам бузбасам, эч кандай бир текшерүү келбейт экен. Демек мен мыйзамдуу иш алып барсам, ал жакта жумушумду жүргүзгөнгө мамлекет кепил берет деген шартты көргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Бирок дагы бир нерсени эскертип кетчү нерсе бар. Бул бардык аракеттердин туруктуулугу ишкерлер үчүн аябай маанилүү. Ушундай бир саясатына азыр кечирим сурайын, угарман күтүп аткан экен, алып коюп андан кийин сөзүбүздү улантсак. Сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат сизге. Атым Төлөм Бишкектен. Ошо ККМди 16-жылдан бери киргизе албай эле ошо тиги таң калыштуу. Биздин эл ушунчалык тиги тупой болуп калды болот. Налог деген төлөш керек да, ошо тиги эме керек да, маданият керек да. Сода каласың төлөп коюп, спокойно иштей бер, мамлекетке түш керек. Кызмат кылабыз деп айтсак, патриотбуз, туда-суда дейт, анан налог төлөгөндөн качып атат. Анан экинчи маселе, көпчүлүк ошо тиги жанагы түшүнбөй атат да, бул экен. Мен таң калып атам. Жогорку билимдүү адамдар түшүнбөй атат. Бул экен башыбыз айланып калды дейт. Же тигилер тиги түшүндүрө албайт, жана налог инспекциянын кызматкерлери бизге да түшүнүш болуп атат дейт. Анан былтыр жана Монголиянын тиги делегациясы келди. Ошолор тиги сунуш киргизди. Биз бул мореке ГКН уже тиги пройдет нетеп да, прошлый там. Биз азыр андан өттүк дейт. Азыр жаңы алар жана цифровой бир эмелер менен счет ачып, анан эмелерге байлап, анан дисконт бирдеке скидка бар төлөгөндөр ушундай бир эме экен, толук эмесин айтып сунуш киргизип турушулар. Биз ушуну киргизип берелер силерге, биздин тажрыйбабыз бар. Эмне үчүн ошолордун тажрыйбасын колдонбойсуңар болот? Алар бекер сунуш кылып атат. Рахмат сиңерге ийгилик кылам. Сизге да чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Айбек мырза, ушу угарманын суроосуна мүмкүн жооп берип коерсузбу? Баягы башка жактын тажрыйбасы керекпи дегендей маселе чыкпайбы? Башка жактын тажрыйбасы дегенде ушу албетте ар бир өлкө бири-бирине өзүнө тажрыйба ала тургандай бир мамлекеттик деңгээлде өлкөлөр бар. Ошо мен ойлойм, ушу тажрыйба деген керек го деп да. Мамлекетке салымдарын кошконго чоң эле. Ушул суроого мен дагы негизи бир аз толуктагым келет. Ишкерлер ортолуктан ал ККМ деп жаңы мындай киргизип, мындай активный этап башталганда, мен билем, ишкерлер бир ККМдин түрүн алды. Ал деле негизи ошол учурда рынокто дефицит болот. Жаңкы массалык түрдө алып атканда, ал нерсени камсыздоо ошол учурда чындыгында кыйынчылыкты жараткан да аймактарда. Анан алгандан кийин эле бир аз убакыттан кийин ал ККМ жарабай калган. Анткени ал ККМ менен салык кызматынын системасы бир аз мындай айкалышы туура келбей калдыбы, башка реестрди бекитип, башка ККМ алгыла деди. Андан кийин ишкерлер башка ККМди дагы алып баштады. Анан электронный деп айтты. Электронный алып, жаңкы оператора сотовой связи деп, Мегаком, Билайн, сотовый операторлары дагы онлайн ККМдерин сунуштап баштаган. Ал дагы ортолукта бир ишкерлерди кыйнады, анткени аны колдонууда
биринчиден ишкер алгандан кийин эле дароо колдонуп кетиши кыйын экен, анткени ал нерсени кичине мисалы билими бар адам атайын ККМди колдонуу тартиби, положениясы бар. Ошонун башынан аягына чейин кантип колдонуу керек, окуп чыкканга мүмкүнчүлүгү болуп, аны түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп колдонсо, ал бир маселе. Экинчиси, ошол эле поставка кылган ишкерлер бул ККМди мен кантип колдоном, кандай эрежелери бар дегенде, алар дагы ушундай маалыматтарды бере алган эмес да. Ошол учурда чындыгында аябай бир кыйынчылыктар болгон ишкерлерге. Азыркы күндө айтпай койсо болбойт, бул жанкы ЭТТН, электрондук товарды коштоо баракчасы. Бул эң эле Стал мырза айтып кетпедиби, бул нерсени мен колдондум, мага жеңил эле болду. Мүмкүн сиздин жумушуңуз ушундай бир спецификасы бардыр. Сиздин поставка кылган ишкерлер белгилүү, анан бир сиз азыраак эле бир материалдарды мүмкүн колдоносуз. Мен эми чындыгында ювелир жаатын түшүнбөйм, мүмкүн шек келтирген болсом кечирим сурайм алдын ала. Башка бир эле мисал келтирейин, тамак аш тармагында иштеген ишкерлери, алар дагы ошол ЭТТНди колдонгонго милдеттүү. Алар азык түлүктү мындай расмий дистрибьюторлордон алышы мүмкүн, алар ошол документтерди камсыздап бере алат. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк жанкындай жаңы продукция керек боло турган болсо, ал продукцияны базарда гана табат экен да. Базардан барып ал нерсени талап кылса, базардагы ишкер ал нерсени камсыздап бере албайт. Ошол жерде жанкы чынжырча үзүлөт да. Анан бул мыйзамды толук камдуу аткарайын деп аракет деле кылат. Макул, менде мүмкүнчүлүк болсун дейт. Биз мына декабрды аяктап ушул тамак аш тармагында иштеген ишкерлер менен жолукканбыз. Биз даярбыз дейт. Биздин бухгалтер бар, биздин потенциал бар. Бирок бизде мүмкүнчүлүк жок дейт. Анткени биз канчалык каалаган учурда деле бул нерсенин баардык документтерди тастыктап, өзүбүздүн электрондук складка киргизип, андан кийин бул продукцияны переработка кылып, ККМ аркылуу макул ал жагын чыгарып, ал бизге байланыштуу. Бирок алып келип электрондук складка башкадан тийиштүү тастыктай турган документтерин алып келип биротолу отургузганга мүмкүнчүлүк бизде жок дейт. Салык кызматкери келсе, биз мындай мыйзам бузган ишкер катары таанылабыз дейт. Бирок биздин өзүбүздүн түп тамырыбызда биз ыктыярыбыз менен бул нерсени каалайбыз, бирок мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат бул нерсени аткарганга депчи. Ошого угармандар дагы мүмкүн ишкерлерде азыраксыңдар. Анткени бул нерсени чындап ишке ашырыш бир эле ишкерге гана байланбайт да. Ишкер ошол башка ишкерлерге көз каранды. Негизи Айбек мырза, сиз түздөн түз мындай жооп бербесеңиз дагы, мындай ушул жерден кичине өзүңүз пикириңизди билдирет окшойсуз. Анткени жана чынжырча деп жатпай, ошол жерден эмнеге үзүлүп калып атат, мисалы, уктуңуз да ишкерлердин иштеп жатканынчы. Чынжырча деп айткандан эми мен ушу налоговый жагынан жаатында көп түшүндүгүм жок экен, анткени управлениянын эме налоговый политика өзүнчө эле. Анан балким сиз кайрылсаңыз анан жооп берет. Сиз мейли анда сиз да толуктап койсоңуз. Анткени бул жерде баягы электрондук коштомо кагаз болбой билесиздер да, президент мөөнөт бербеди эле, патент менен чогуу дагы ага чейин текшерилбейт да эч ким. Анан ага чейин дагы мөөнөт бар. Мүмкүн ишкерлер азыр эмнени мындай өздөштүрүп алат мүмкүн? Ооба, эми азыр ошо дагы бир жолу кайталап өтөйүн, ошо кемчиликтер бар чындыгында. Акыйкатта муну атайын мыйзам талкуулап атканда парламентте мен палата налоговый консультантов деп коет, ошолор менен кеңешип атайын мыйзамды разработка кылып сунуштарды бергем. Бирок ошо баягы кичине бир аз кайдыгер карап койду. Ошо кемчиликтин айынан проблема башталды да. Биз бизнес чөйрөсү, как бизнес ассоциациянын, ар бир бизнес ассоциациясынын лидери ал чындыгында эксперт да. Законотворческий чындыгында акыйкатта. Анан биз ошону байкап туруп сразу мен разработка кылып сунушту бергем, ушуну эметели деп. Анан бирок албай калды. Мисалы үчүн ЭТТН деп атпайбы, азыр эми мораторий учурунда ушул кемчиликтерди жоюп коюшса, мына Минэкономдун өкүлү отурат, бул мырза барып жеткизип, атайын ушуларды оңдоп коюшса, 1 жылдын ичинде убакыт кенен да бүтүрүп коюшат да. Анан кийин проблема. Мисалы үчүн базардан барып, алам эдим базарда коюп, аяка барып барганда бир чарба буюмдарын алам. Молоток, мед, латун дагы бир нерселерди сатып алам да. Ошол жерде сатып отурган киши патент алат.
бирок ал ЭТТн бере албайт да магачы. Проблема ошо болуп атат да. Биз ошондо же патентти такыр эле жоюш керек, же ЭТТнди бере турганда ага мүмкүнчүлүк жасаш керек деп ошо сунушту берген да. Мен мыйзам норма дагы эле турат. Жогорку кеңештен презентация кылдык эле да. Көп бизнес чөйрөсүрөгөн, колдогон, түшүнүшкөн, как раз жаш ишкерлер ассоциациясы дагы бир чечимге келип, бул ошо мыйзамды колдогон да. Ушуну кошумча кылып коелу депчи. Же патентти такыр эле алып коюш керек, же болбосо ЭТТнди ошо бергендей кылып өзүңөр, биз ишкерлер ишкерди үйрөтө албайбыз. Ошо мамлекеттик салык өкүлдөрдү үйрөтүп, көрсөтүп, мындай кыласыңар деш керек болчу да. Алар болсо мурдакыдай счет фактура деп коет да. Счет фактура берсе ал уже ЭТТнге жатпайт да. Анан алар ЭТТн бериш керек болот. Анан ошол себептен биз баа расходко киргизе албай калып атабыз да. Биз аларды үйрөтүшүбүз керек болуп атат. ЭТТн момундай кыласыңар, алар үчүн жасашыбыз керек болуп атат. Получается, бизге наоборот ишти көбөйтүп койгон да бул жерденчи ЭТТнге байланыштуу. Бирок жакшы жагы кандай болду? Жакшы жактары, мисалы ЭТТ, мисалы биз мен мисалы Казакстанга бир 15-20 килограммдай күмүш буюмдарын экспорттодум да. Ошондо мисалы үчүн айыл жака экспорттош үчүн ЭТТ мындайча айтканда жеңилдик берип атат. Тияктан товар сертификат происхождениясын сурап атат да. Тиги Казакстан каяктан келди бул, кандай депчи. Анан ЭТТнди көрсөтсө проблема нету, бүт баары өттү дегендей да. ЭТТн жок болсо, мисалы сельскохозяйственный продукциялар да токтоп калышы мүмкүн да, Россияга баратканчы Казакстандан. ЭТТн болсо без проблем өтөт дегендей да баягы. Бүт международный мыйзамды соблюдать, все нормально депчи. Мунун жакшы жактары дагы бар да. Жаман жактар ошо жана өтө баягы мисалы рыноктарда отурган, майда чүйдө саткан, патент менен иштегендерге ошолорго проблема болду да. Бул жерден алардан алган нерсени расходко көрсөтө албай биз кыйналабыз да. Айбек мырзага да сөз берет окшойсуз. Ушул багытта мүмкүн мындай кандай десек, кайрадан мындай кандай иштешесиздер да ишкерлер менен, мындай сунуштары каралганда баягы ассоциациялар менен жолугушасыздар, көп эле өткөрөсүздөр го жыйын? Көп эле жыйындарды өткөрөбүз. Ошол ассоциациялар менен тийиштүү жыйындарды өткөрүп, тийиштүү маалыматтарды берип турабыз. Азыркы ушу биякта байкес айтып кеткендей, тийиштүү ошо жетекчиликке жеткизип, жана кандай чараларды көрөт, ошо биз жетекчи менен кеңешип туруп анан ошондой чараларды көргөнгө ошо тийишпиз да. Анткени мен мындай эле катардагы специалистмин, анан өзүмдүн атыман азыр чоң гана бир министрликтин атынан чоң бир ачылыштарды айтып койсом туура эмесирээк болуп калат да. Жетекчилик менен кеңешип, анан мен сиздерге ошо жыйындарда жакшы бир маалыматтарды айтканга даярмын. Анда Сталбек мырза, негизи сиз көп эле ушул жыйындарда, ишкерлердин жыйындарында катышып жүрөсүздөр. Анан мамлекеттик органдар менен ишкерлердин өнөктөштүк маселесине кандай баам салып атасыз? Мындай өзгөрдүбү, жакшы же тескерисинче бул силерди укпай үнүңүздөр жетпей жатабы? Маселе кандай болуп атат? Маселе азыр мындай караганда баланс бар, мындай диалог бар. Диалог бар. Биздин үнүбүз жетип атат, ооба. Бул нерсе бар. Кээ бир жерден жетпей калып атат. Мисалы үчүн мына ЭТТнге байланыштуу биз өзгөртүүлөрдү ошондой эле сунуштаганбыз, баягы проблема болбосун депчи. Биз баягы ишкерлер иштин келечегин ойлойбуз да. Аны жакшы эле түшүндүрүүгө аракет кылам. Бирок эми азыр ушу мораторий учурунда ушу мүчөлүктөр жойгонго да мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошону эске алышса, бирок азыр пока баягы адам көзү менен көрмөйүнчө ишенбейт дейт. Анан проблеманы көрсөткөндөн кийин чечели деп балким алдыда чечилет буюрса. Потому что биз айттык, алар баягы кээ бир нерсени эске алышат, кээ бир нерсени эске албай коет да. Бирок убакыт ушундай экен да. Убакыт өзү көрсөтүп коет экен да. Ошол проблема кайра эле баягы чечпесе чыгат экен да. Ал чечилиш керек экен түп тамырынанчы. Проблема калса кайра эле чыга берет экен. Бияка силерге келебиз, башка жака барабыз, айта берет экенбиз да, бул проблема деп чечиш керек деп. Анан ушундан үнүбүз жетип турат. Бакытбек мырза, сиз мисалы кандай ойлойсуз? Азыр мисалы ушу ишкерлер менен көп жүрөсүздөр, аймактарда дагы өкүлчүлүктөрүбүз бар деп жатасыздар. Анан Кыргызстанда негизи ушу ишкерликтин мүнөзү кандай өзгөрдү, кандай нукта баратат азыр? Мындай ишкер адамдардын дагы жана угарманда айтып жатпайбы, мисалы алар дагы өзүнүн эмесинин салымын салыш керек, ишкер өзүн эле ойлобош керек деп жатпайбы? Мындай мүнөзү өзгөрдүбү, кандай болуп атат ишкерлердин, мындай өзүңүздүн баамыңыз? Мен дагы ишкерлердин жалпы атынан бир арыз айткандан тартынып турам. Бирок мындай байкоону гана айтканга мүмкүнчүлүгүм болот. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Ар бир ишкер, мына кече жакындагы жолугушуу бир далил. Ишкерлер даяр.
биз ачык иштегенге болгону мамлекет тарабынан коюлуп аткан талаптар биздин тараптан дагы мындай аткарганга мүмкүнчүлүк болсо, мындай орусча айтканда все нагрузки должны быть осилимыми и воплотимыми. То есть мыйзам кабыл алынды. ЭТТН бүгүнкү күндө кайра эле ошол мисалга келе берели. Эми дагы башка жараны ачпай. ЭТТН боюнча кабыл алынды. Бүгүнкү күндө бул мыйзам тарабынан бардык ишкер ЭТТНди колдонууга милдеттүү. Буну колдонбосо, бул мындай айтканда мыйзам бузган ишкер катары саналат да. Бирок азырынча текшерилбейт. Да убакыт бар да, эгер талап кылса. 2023-жылы жоопкерчилиги текшерилет, бирок жоопкерчилиги жок. Жоопкерчилиги жок дегенде, эгерде ал нерсени аткарбаса, текшерген орган тараптан келип туруп, буну аткарбагандыгы үчүн деп жазасы жок да. Текшерилбегенден кийин ал сиз айткандай айып пулга эчтекеге жыгылбайт да. Ошого убакыт болуп атпайбы, баягы талкуулап, маселени чечип алганга мүмкүн. Айып пул бар. Мен айткандай, кодекс о правонарушениях, ошол жерде ЭТТНде эми негизи эле салык мыйзамдарын бузганга жоопкерчилик бар. Ал жоопкерчиликти ушул именно ЭТТНге байланыштуу 2023-жылы жоопкерчиликке тартпагыла деген саясий эрк менен чечим чыккан. 2024-жылы мораторий бар, биз айткандай пландуу текшерүүгө. Бирок кайра эле ошол рейдтик текшерүүлөр, плансыз же болбосо жанкындай рейдовый контроль деп айтайын. Ошол аракеттер жасалыш ыктымалдыгы бар да. Ошол аракеттерден улам ал бузуулар в любом случае чыгат. Анткени ишкер ал нерсени канчалык кааласа да камсыздай албайт ал нерсени. Демек, 2024-жылы ошол аракеттерден улам чыккан укук бузууларга ишкерлер жоопкерчиликке тартылат. Жаңкы сөздүн башында айтпадыкпы, кабинеттер министрлиги атайын буйрук чыгарды, бирок ал буйрук январдан 1-июлга чейин соода чакан жана ири соода базарларга, ошолорго гана таандык да. Андан сырткаркы ишкерлерге ал буйрук таандык эмес да. Демек, бузуулар боло турган болсо, алар жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ошо жакшы, бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна чыгып калган экен. Ушу сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иштериңиздер ийгиликтүү болуп, мамлекет менен жеке ишкерлер өнөктөш болуп, дайыма эле ушу өзүңүздөр үнүңүздөрдү жеткизип, ийгиликтүү иштей беришиңиздерге тилектешпиз. Урматтуу радио каармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында биз Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу чечими тууралуу сөз кылдык. Белгилей кетели, мамлекет башчы 2024-жылдын аягына чейин ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Бизде болсо коногубуз экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айбек Жеңишбеков мырза болду. Жия бизнес ассоциациясынын укук бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сартмаметов мырза, ошондой эле Зергерлер жана ишкерлер союзунун президенти Ишкер Сталбек Акматов мырза болду. Сиздерге рахмат. Урматтуу каармандар, уктурууну мен Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру Максат Мамыралиев болду. Ал эми социалдык баракчабызга Алтынай Сарбаева кошту. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.